Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер, hurmatly bir tuğanдар. Баткен областы, Баткен шаарына кіріп қалдық. Бұйырса бізде азыр Ақсай айылында, Көкташ айылында, дағы бір қайсы есімен шығады. 3-4 айылдарда мұқтаждар көтіп тұтады. Алдыда жана Орозудо Рамазан айында Баткенге келе албай қалғанбыз, білесіздер. Мына ошол келе албай қалып, Рамазан айындағы Орозого карата баштыкчыларыбызды Баткен областынан тарката албай қалған, жетишпей қалған жумушубузду буйруса азыр бүгүн эртең Баткен шаарларында, Баткен жергесинде, айылдарында, чек арадага жайгашкан жерлерде ошол иштерибизди улантабыз. Андыктан биз менен болуңуздар, экрандан алыстабаңыздар, жана бул видеого лайк басыңыздар, башкалар менен бул видеону бөлүшүп коюңуздар туугандар. Анакей өрүк зарлуу Баткен областына, Баткен шаарына кирип келип калдык. Баткен бир Кыргызстандын эле бир чекеси да, бир бурчу. Өтө алыс чындыгында. Бирок Кыргызстандын жүрөгү момундай айтканда. Сайреке, салам алейкум. Кандайсың? Денсаулык жакшыбы, жакшы жүрөсүзбү? О, кишини таандыңыздарбы? Кепкамда кичине көтөрүп коюңузчу. Болдуңуз. Кандай жүрөсү? Азыр кайсы айылдарга барат элек? Көктерек, Көкташ, Аксай. Мына ушул 3 айыл өкмөткө, муктаждарга. Бүгүн биздин Ак ниет аманат коомдук фонду тарабынан ушул продукттар таркатылат, буйруса. Маке. Зайреке өзүнүн машинасы кызматта. Биз азыр Көкташ айылындабыз, а? Көкташ айылында ушул жерден оптовый магазинден алып атабыз. Ушул жерден продукталарды алып аткан болсок, бул жигиттер бизде таанып калып, токтоп калып, биз дагы салымызды кошуп калайлыбыз деп 3 мешок un алып берели деп токтоп калышты. Алла разы болсун жигиттер. Кайсыл жактан кайсыл жакка кетип атасыңар? Биз ушул жерден эле эмеспиз. Бул жерденсиңерби? Берге келдиңерби же бизди көрүп калып келип калдыңарбы? Жок, өтүп кетип магазинге токтогонбуз. Алла разы болсун жигиттер. Ушундай кайсыл жерде болсом, ишиң ушундай керемет жүрө берет да. Өзү Орозо Рамазан айында келишибиз керек эле, бирок жетишпей калдык. Кеп сөзсүз Рамазан айында келүү эмес, ниетке жараша. Мына ушундай сонун иш-чараны жүрөт бүгүн буйруса. Зайреке, Аксай тынчпы? Эме Аксай эли тынчпы жердештериңиз? Аксайдын баатыры да. Достор, мекендештер, бул кадимки Ош Исфана Лейлек жолу мынакей. Мынодон төп-түз бул жакка кеткен болсоң, Лейлекке кетесиң. Түз эле кетсең. Мына бизден көк жоргобуз турат. Жалгап аткан номер. Ушу менен түз эле кетсең, мен жогоруда айткан Лейлекке кетесиң. Ол знак турат го, мына ошол знактын астына көрдүсүздөр, нарырагында. Жанагы крест жол, но түз Лейлек жолу. Мындай кеткен жол баягы Тажикстандын крест жолу. Исфарадан Ворхка чыгып кете турган жол. Ушундай. Биз азыр сонун иштерге себепкер болобуз иншалла. Достор, мекендештер, мен жогоруда айтып өткөн ол крест жол. Мына жогору кетсең Аксай Ворх кирип кетесиң, ары кетсең Баткен, солго кетсең Тажикстандын Исфара районуна киребиз. Мына ушул Исфара районунун жолу аркылуу биз Тажикстанга кызмат кылган жол. Биз ушул жол аркылуу азыр 3 терек деген айылга киребиз. 3 теректе чыныгы муктаждыктар бар экен.
Бирок ал жерде азыр жогоруда айткан 3 теректеби кайсы бир айылда болгону 8 гана үй бүлө калыптыр. Ошол 8 үй бүлөнүн бардыгына берилет продукта. Андан ары Аксай, Көкташ. Мына ушул 3 айылдагы муктаждарга буйруса берилет. Мен бул жагына айдаган эмес элем, жогору айдаган, мына көрдүңүздөрбү? Сол жакта турган машина Тажикстандын машиналары турат, номери менен. Ушундай бул жагына кирген эмесми, Исфаранын жолу аркылуучу. Азыр ушул 3 тереке киребиз. Алдыда кетип бараткан бул Зайыр абабыз, Зайыр экебиз билесиздер, Аксайдын тургуну. Аксайдан болот. Бизге буга чейин бир нече кызмат кылып жүргөн агабыз. Бүгүн дагы кызматта иншалла. Ушул жерде туулгансыз. Ошол жерде тууруп, ушул жерде турмушка чыгып. Ошону азыр мен таң калып атам да, бизге мынчалык зарыл бул жерде 8 эле үй бүлө калыпсыздар Тажикстандын ортосунда. Канча жашап атасыздар чыдап? Деп таң калып келатам да жолдо. Мен өзүмчө ойлойм да, ушундай зорбузбу. Мен неберелерим айтат да, мактагатар да, мен тайнемден, катыремден ушундай тажиктар коркот деп. Сизден. Менен Атыңыз ким? Манзыра, Кенже. Жанагы апабыз ушул эмеспи? Мана Зеви. Ким? Бул жагы өткөзбү. Деп мактанат. Интернетке чыккан, а? Ражапалиев. Баягы Тажикстан менен Коголамда ушул жерде калып кеткен. Сизде качып кетип атканыңызда ошондо жерден качып кеттик да. 27 январда. Ошондо Ражапалиев келген эле да бизге турап. Анан каяктан чыгып ушул жер көчөттүктө сыяктан качтык, мындай болдук дедик эле да. Анан жеткилгенде биздик Ражапалиев. Ошондо ошол жерде шу 5-6 үй эле качтык сонда. Караңгыда уже шам болуп калган, аш башталып атканда качып кеттик. Yok, doğru açıkçası ertesi günü başladım. Sağ olun kelebek. Özüm olsun da devamlı yaşadınız mı? Su yok, adam aytты suyun al devle. Darya burcakta körüp durar. Natif yerleri çok kötü durar, taşı yok. Öte kızgağızı jet yüzey. Siz daha ушул жерде туулгансызбы? Yok, bu жерде келin болуp Келин болуп келгенсиз. 26 жыл болду. Кечекиде ушундай эмеде окуяда бул жерде колго Тажикстандын колунан түшүп калдыңыз беле бул жерде? Yok düştüydü, ben de kaçtık da, kaçtığımızda düşet elek de. Keyin anan жақсы oldu, bizde şu tankalardan kirgenmişti, kecha 27'sideydi. Şu tanka kirip kelgenden keyin biz kaçsağamçı Kırgız'ın yolu yok da bu yerde. Bir onda Tacik'e kaçıp gidiyoruz da, Tacik'in Kolyası'na kaçıp gittik. Мысалы, азыр Құдайым сақтасын, мындан бияққа ұшып болсын. Азырда ұрыш болып тұрғансы, біз дағы әлесі Тәжіктің жерінен қачады. Бірақ азыр қачышқа шығарып жоқ та. Немеді, егін қылып түштаған. Январда егін салалары бош еледі. Қашыққан бұл. Азыр енді қачышқа жол жоқ. Ұншықпай, жасына ұшырайды. Ошы жеңемден чалық қалып кеткен кече 25-те ол баса албайды эле. Инсульт болуп, мен 20 мүнөт соғыш башталып, негизде ок жүрдү да. Ошондо эми туруп анан мен там сиз жөө качкан жок менен качтым, кожоюн катып кетти. Ал ушетте Үйкүйдөн малда мен чалым калып баласыны алып бул бир бөрүктүн таада бирден энтип отурса мен чалым үстүгө кирип баптым. Мен чалым калды эле да, мен чалым үстүгө кирип сен кимсиң десе, ой аба тага мен немемин чынармын депти. Бул нересин көтөрүп мен чалым чапанам кийбей Soğukta bir an ondayça menin bari fanarik menin kete ötüsünün o öte öttür, çulda öte öttür. Keyin otur öter. Benim otun korktasın kantır. Anam ağından bir say var da, sayga tüşü anan araktan nevreler kelip kaldaksan gönüyorum. Kuday oldu, kayakta olsa Kuday olsa. Daim ova, sizlerin canınızlarda Allah tala daim yardımını verin. Ötü attı soldatlar jatın. Telefon kelip kalat da alıp kızak jargın çıkarmam ötüne ejedi. Çat göz. Kelinim aldığında nereye kucakta algan men arkada sumkanım aşette bir çalkışı var. Oga iki sumkanı kötörtüp alganımız ketip atarız. Jatыңыздар deyip çak var, duyma kalan. Basыңыздар deyip basıp ketip atarız. Bir keti kızık oldu, bir keti ilergesi kelet oynadı. Allah tala öz yardım bergen bolsun apalar. Allah saqqaсын. Жақсы эми эч кимиз Сарсан болуңуздар, кыжалат болуңуздар. Биз деле сиздерден дейли кыжалат болуп, бирок
чындыгында кооптуу жерде жашайсыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен сиздер менен учурашпай туруп, апалар менен сөзгө кирип кеттим. Азыр биз ушул Баткен областы Көктерек айылында турабыз. Көкташпы, Көктерек? Көктерек айылы, Көкташка жакын жерге чектеш. Мына ушул айылда турабыз. Көктерек айылында буга чейин канча семья турган апа бул жерде? 18 семьядан азыркы учурда болгону 8 семья калган. Мына 8 семьянын баатыр апаларыбыз мына азыр келип турат. Чындыгында ушул апаларыбыздай болуп баатыр болойлу. Анткени ушул бөтөн коңшу элдерибиздин ушундай кагылышууларына, урушуусуна, башкасына бардыгына чыдап, кыскасы өзүнүн туулуп өскөн, мына апабыз айткан жерин таштап кетпей ушул жерде жашап атышат, бардыгына кайың болуп. Мамлекетибиз салып койгон мынакей үй турат, аркасын тартып көргөзүп койсоңуз жакшы болот. Бул жерде канча үй бүлөгө ушундай үй салынган? 18 тең. Мына 2021-жылы ушул Кыргыз-Тажик коголаңында ушул үйлөр өрттөнгөн. Үйлөр жараксыз абалга келген учурда мамлекетибиз ушундай түрк мамлекети менен биргеликте жардамында, кыскасы түрктөрдүн технологиясы менен момундай үй салган. Апалар, биз Жалал Абадтан келип калдык. Биз Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фондунан келдик. Биз былтыры 2021-жылы мына Зайыр экебиздин демилгесин, инициативасын көтөрүп чыгып, ошонун негизинде бул Аксай айылына 2 үй бүлөгө үй бүтүшүнө себепкер болгонбуз. Бир үйдү нолдон бүтүргөнбүз, бир үйдүн ушул багындай жараксыз абалга келгенде оңдоп түзөө жактарына жардам бергенбиз. Бул жакка дайым эле келип жүрөбүз. Бирок сиздердин айылыңыздарга былтыр келбей калган экен. Аттың деп атам, сиздер менен амандашпай калган экен. Мына азыр келип турам. Кече Рамазан айында апалар биз 20 күндүн ичинде 6 областты кыдырдык да. Монтип машиналарыбызга орозо баштыкчаларыбызды салып алып, баштаганыбызда эле Жалал Абад, Ош, Чүй, Ысык көл, Нарын, андан кийин Талас областын кыдырып, орозо ичинде жетишпей калдык элек. Мына ошол жетишпей калган жумушубузду азыркы учурда майдын бүгүн 8-и, бүгүнкү күндө ушул кичинекей орозого карата баштыкчаларыбызды көтөрүп келип, сиздердин дуаңыздарды алып кетели деп келип турабыз апалар. Биздин кайрымдуулук Ак Ниет Аманат фондуна бир жакшынакай дуаңыздарды берип коюңуздар. Анан ол продуктаны бул жерде болгону 8 үй бүлө калыптыр. Сураштырсам, мына ушул 8 үй бүлөгө тең 8 баштыкча, ичинде ун, май, чайы бар, картошка, пияз, сабиз бар, сахар, макарон, күрүч. Кыскасы бир үй бүлө жок эле дегенде бир 3-4 күн алды, бир жумага чейин тамактана турган ушундай продукталарды алып келдик. Бала чака менен кичине болсо дагы дуа кылып коюңуздар апалар, Буйруса ооба. Мен дайыма негизи ишимди баштаганда эле сиздерди ойлойм. Былтыр ушул айтып атпайм, 2 үй салдык, дагы да буйруса ушул муктаждар комплексин ушул Баткенге салсак деп ниет кылып келебиз. Көп үй бүлө жашай тургандагыдай. Мына былтыр 2021-жылы Жалал Абадта тапшырдык. Дагы Баткенге көптөгөн иштерди жасайбыз. Албетте сиздерди апаларыбыз дуа кылып турса, жакшы сөздөр менен колдоп турган болсо, аракетти кыла бермекчибиз. Алды лейлек максат арка айылына чейин жеткенбиз, ал жакка чейин ушундай иштерибизди жасап келгенбиз. Бардыгы Кудайдын буйругу менен. Биздин кыргыз элибиз ушундай бир башына мүшкүл түшкөндө, сыноо түшкөндө бардыгыбыздын башыбыз бирге калат экен чындыгында. Азыр мамлекетибиз Кудайга шүгүр акырындык менен бардыгын секин чечип келгенине аракет кылып атат. Туура 30 жыл маселени 30 жылда 3 эле күндө же 3 эле жылда чечип коюш кыйын. Акырындык менен бул маселе да чечилсе керек. Ниет кылып турайлы апалар, Сиздерге Алла разы болсун. Чыныгы бир өзгөчө наам бериш керек сиздергечи. Алла разы болсун. Кел жигиттер, 8 үй бүлөгө канаке 8 эмени түшүрөлү, Бул жерден сиз чыгыңыз. Дирес бәкке онан не қылады шүршәді. Дирес бас бәға. Ана життер. Урматтуу достор, урматтуу мекендештер, албетте 5 манжа бөлөк билек бирдей. Биз бириксек, бул апаларыбыздын көксөөсүн чечсек болот негизи. Чындыгында ушул Баткендин эли өзүнчө бир өзгөчө эл да. Мына караңыздар, азыр 8 гана үй бүлө ушул жерде дагы да туулуп өскөн жерин таштап кетпей жашап атышат.
Андан сырткары азыр биз бара турчу Аксай деген айыл бар. Өзү статусту эмеде катталганы 5000 эле калк катталган ошол Аксай айылына. Андан нар жагында Тажикстандын Борух деген районунда 50.000 калк бар. Мына ошол 50.000 калкка 5.000 биздин мекендештерибиз туруштук берип ошол жерде жашап атышат. Эгерде алар дагы жерин таштап, элин таштап кеткен болсо, бул жерде өтө кооптуу. Анткени бул Аксайды Тажикстандын эли басып алган болсо, анда тиги Лейлек районунда анклавда калып кетиши ыктымал. Андан сырткары Төрткүл суу сактагычынын башы Головнойду да калып койгон болсо, анда Баткен шаарына өтө кыйын болуп калышы мүмкүн. Бирок шүгүрлөр болсун, мына ушул Зайыр акебиздей болгон ошол жердеги мыкты баатыр балдары бар. Ушулар ошол жерде көкүрөгүндө окко тосуп ушундай бир эч качан аркага тайманбастан жашап атат. Ошол жерде бандай солдаттар менен биригип алып, кооруп, карашып жүргөндөрүн да көрдүм. Мен ал жерде 2-3 күн былтырлап жатып да көргөм. Аябай кооптуу жер. Чындыгында бул инсандарга өзгөчө бир наам бериш керек, албетте. Апалар, бул азык түлүк толук эле болду? Үйгө барганда дуа кылып коесуздар энелер, аз болсо дагы. Келиңиздер, бир сонун дуа кылып берсеңиздер. Кудайга өмүрүңөр узун болсун, балдарыңар үстүңөр палван болсун. Дайым ушундай кайрымдуу болуп жүрүңүздөр. Дуа менен эрке көрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Силер дагы ушу көгөрүп өнүп өсүп, дайым алдыңарда ак жолуңар менен үй бүлөңөр менен балдарыңар hem силерде кайрымдуу болсун, балдарым. Силер өмүрүңөр узун болуп, бизди шунчалык эстеп келгениңер үчүн миң мертебе рахмат. Эч жамандык күндү көрбөгүлөр. Дайым бактылуу болгула. Апа, бул жерде дагы бир чечилбей турган үй чечилди. Мейли, бирок азыркы учурда дагы сиздерде бир көйгөйлүү эмне маселе бар? Көйгөйлүү маселе мына дарыянан суу чегип алат. Анан бала чакаларыбыз дарыяга барганга коркобуз, балдарга кошулуп барып кошулуп келебиз да. Скважина чыгарып берем Анан дешкен бирок. скважина деп оны айтты. Мына светибизге келип, светибизде мана күйгөн да столбалар. Шунан 60 жыл илгери коюлган светтерибиз да ушулар. Анан столбалар күйдү. Эми эптеп-септеп өрттөрдүн арасынан анантип неме кылып отурабыз. Зымдарбы? Анан скважина чыгарып беребиз. 200 стола күйүп кеткен ордуга койлелек. Ордуга койлелек. Чечилбеген маселе ушул. Анан кийин чек ара деп шундай үмүт кылып Кудайдан тилеп отурабыз. Чек ара маселеси эң көйгөйлүү маселе, аны билебиз. Бирок дагы ошол сиздердин үйүңүздөрдө, мына 4 дубалдын ичинде мисалы бала чакаңыздардын арасында дагы кандай көйгөйлүү маселе бар дегеним? Маселе мектеп проблемасы бар, мына балдарыбыз. Кайер барып окушат балдар? Момункок Жолго чыгышып, жол менен барат. Араңыздарда балдардын арасында бир дары-дармекке, бир операцияга, жана башкага муктаждыктар андай балдар? Жакшы эле, ден соолуктар жакшы негизи. Эмеде бизге главный ичи мына үйдө заманбап дейт да. Ичиде баары жок бар, суу жок да. Биз аз шартын колдонбой жөн эле жашап отурабыз да. Мисалы, onun үчүн скважина керек экен, скважинаны казып беребиз дегенде уже 8 ай болду да, жок да. Анан ондан тышкары мисалы биз азыр үйдүн чаласы бар да, септик керек экен, аркасына байлап казыш керек. Мына лестница жок, бардыгыбыз өзүбүздүн аты лестницасын жасап атабыз. Туура, мен көрдүм мына. Анан кийин ичиде шарты менен салынган, бирок биз алып колдон элек. Жок, условия жок, суу жок. Мына суу Мен бир нерсени айтып кетейин, урматтуу мекендештер. Кудукту билесиздерби? Кудук жок да сиздерде? Жок, бир Мына 8 үй бүлөгө 8 кудук сунуштап кетерлем. Бир кудукка биздин Жалал Абадта бир кудукка 20 миңден 30 миңге чейин расход кетет. Бир эле адам же 2 эле адам бир үй бүлөнүн кудугун чечсе болот. Кыргызда макал бар. Бир адам казган кудуктан 1000 деген адам суу ичет дейт. Эгерде бир киши ошол кудуктун бүтүшүнө себепкер болсоңуздар, мына ушул апалар бала чакасы менен өмүрүнүн уланышына себепкер болосуздар. Мына азыр ошол сууга кудук чечилип калган болсо, ошол кудуктан тагып аткан сууну эле толтуруп алып туруп, анан кышы менен пайдаланса, мотор аркылуу үйдүн ичине суу киргизип, жана башка иштетсе болот. Кыскасы, урматтуу мекендештер, болгону 8 эле апа бар экен. 8 эле үй бар экен. Келиңиздер, ушуну мен дагы бир келген аракет кылайын. Кудук уйга балдар менен сүйлөшөйүн. 8 үй бүлөгө тең кудук чечип берген аракет кылбайлыбы, ушуну сүйлөшпөйлүбү? Эгерде биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун жааматына мен сунуш катары киргизем. Эгерде колдосоңуздар, кабарлашыңыздар, байланышыңыздар.
жана биздин фонддун колдоочулары бар. Мына Зайра көз менен да байланыш бул жерде айыл башчысы да барбы? Ушулар менен сүйлөштүрүп 8 үйгө чекесине кичинекей эле место элейт, 2ге 2 эле место элейт. Мына ушул кудук маселесин чечсек. Анан бирок стройка кылганы азыр кооптуу эмеспи? Жок, стройка кооптуу эмес. Анан биз азыр мантип полный дубалдарыбыз бузулган да. Азыр ушулар тосушубуз керек да энди бу жерде жашаш үчүнчү. Анан мал сарайларыбыз күйүп кеткен. Сарай азыр энди быйылча малыбызды тууган уруп карап берди. Энди быйылдан кийин карап өзүбүз карашыбыз керек да. Ошон үчүн бизге мындай цемент болсо боло берет эле да. Мындай кеска блоктон дубал тосуп, ояк бияктарыбыз короче тосуш керек да. Шартыбызды кылышыбыз. Түшүндүм апа, сиздердин мен муктаждыгыңыздарды түшүндүм. Урматтуу мекендештер, 18 кожолукка бир скважина казып берилет деген. Баягы тереңдикте 40 метр эбеден. Анан ар бириңер өзүңөр баягы авыз кудук дейт го сен айтып атасың. азыр мунул суу башы каяктан келип атат? Бул тажиктерден баягы эгиндерден түшкөн бизде пайноп деп коет. Пайнап суубу? Мына эгерде бул жерде суу ташыган деле эмелер бар да, водовоздар бар. Водовоздар бар да. Техника жок. Өзү дарыянан Бирок мына суудан ичсе болобу негизи? Бул жаман суубу? тажиктан аралап келет. Колядан чыккан эме суу да. Силетир салган, дум салган. Түшүнүктүү. Негизгиси ошол кудук маселеси экен, урматтуу мекендештер. Бул жерде кудук чечилген болсо, анан жана скважина деп атпайбы? Мына ушуну да чечсек болот да. Былтыры Баткен жергесине жардам берем деп бере албай калган, себепкер болгондо себепкер боло албай калган, сааты чыкпай калган, убактысы болбой калган, шарт болбой калган бир туугандарга мен дагы да кайрылам. Туура үйлөр чечилген, бирок ошол үйдүн ичинде шарт жок деп атпайбы? Негизги адамдын өмүрүнүн уланышына суу. Мына ушул суу маселесине бардыгыбыз колдойлуу, жардам берели деп мен силерге сунуштайт элем. Байланышыңыздар, ой пикир комментарийга калтырыңыздар. Балким бир шарт болуп калган болсо, мына ушул ишти биргеликте аягына чыгарсак, айыл башчысынын номерин мен жазып алайын, байланышайын. Кудук куйган балдар менен сүйлөшөйүн. Кудукка 1,5-2 тонна цемент кетет. Бир эле машина шагыл кетет. Бир машина толук жетпейт, бир 2,5 машина эле таш кетет. Мына ушундай кыскасы жалап атта расходу кызмат акысы менен ушул 20 миңден 30 миңге чейин расход кетчү да. Мына ушул маселелерди чечип берсек деп мен силерге сунуштайт элем. Буйруса, иншалла. Апалар, белиңиздер кабарлашабыз. Мен буну эске аламын. Дагы сүйлөшүп турабыз. Негизгиси үй чечилиптир. Бул кудук маселесин чечсек болот, бирок скважина чечилсе, кудук оңой эле, ал кудукту чечсе болот. Бирок скважинаны кайсыл жерден суу чыгарат, каерден уруксат берет, каерден суу чыгат, каерде суу бар, аны ошол мамлекеттик деңгээлде чечиш керек. Эгерде изилешкен, каерден чыгат. Түшүнүктүү. Биз дагы келген аракет кылабыз апалар, Ооба, биз азыр Акниет аманат деп YouTube каналдан жазсаңыз. YouTube'da несени көргөнмүн. Кешимен көзүмө учурадым, көз ажыз али келин деген эле. Жакында Тынч болуңуздар, болду, жакшы болуңуздар. Рахмат апалар, рахмат. Аллага аманатсыздар. Тынч болуңуздар. Рахмат, өмүрүңүз болсун. Рахмат берген атагыр келгениңер үчүн. Рахмат, тынч болуңуздар апалар. Бар болуңуздар, оорубаңыздар. Сонун болгон апалар экенсиздер. Аманчылыктарда көрүшкөнчө мейлиңиздер. Биз дагы келебиз буйруса. Мен бул акем аркылуу сиздер менен сүйлөшөм. Ушул айылдын бир группасын ачуулайбы WhatsApp'тан. Мен сиздер менен ой пикир ал жерден байланышам, кеңешип да. Азыр продукталарды таркатып алайлы.